Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Мен бүгүн сабагымды чымчыктын учканын коштогон жагымдуу музыканын үнү менен баштагым келди. Сыртта кыш. Кыш өз өкүмүн өтөп, аба ырайы суук тартып турганы менен көңүлгө жылуулук тартуулаган жагымдуу көзүрмемдер көп болсун деген тилек менен сабагыбызга киришели. Балдар, силер бүркүттү жакшы билесиңер. Бул алгыры куш катары эсептелет. Куш таптаган мүнүшкөрлөр бүркүттү да таптап куш салышат. Бүркүттүн өзү бийикте болсо да, көзү жерде деген сүйлөмдө көзү жерде деген баш сүйлөм багынкы сүйлөм менен карама каршы мааниде келди. Демек, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз дал ушул тууралуу болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы карама каршы багынкы сүйлөм. Бүгүнкү сабакта карама каршы багынкы сүйлөмдөр тууралуу маалымат аласыңар. Баш сүйлөм менен байланышуу жолдорун үйрөнөсүңөр. Карама каршы багынкы сүйлөмдөрдү кебиңерде ыктуу колдоносуңар. Сүйлөмдө айтылып жаткан окуя же кыймыл аракет экинчисине карата ички мааниси боюнча карама каршы келсе, багынкы сүйлөм болот балдар. Мисалы, жакшынын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт. Ал канчалык катуу басса да, сабакка кечигип калды. Бул жерде ал канчалык катуу басса да деген багынкы сүйлөм оң мааниде болсо, ал эми сабакка кечигип калды деген баш сүйлөм терс мааниде болду. Демек, сүйлөмдө айтылып жаткан ой мааниси боюнча бири-бирине карама каршы келди. Багынкы сүйлөм өзүнүн мааниси боюнча баш сүйлөмгө карата карама каршы мааниде болсо, карама каршы багынкы сүйлөм деп аталат. Карама каршы багынкы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен төмөндөгүдөй жолдор аркылуу байланышат балдар. Карама каршы маанидеги багынкы сүйлөмдү уюштуруучу каражаттар. Са мүчөсү аркылуу, сын мүчөсү аркылуу, ошондой эле да, дагы, деле байламталар аркылуу, бас мүчөсү аркылуу, ган мүчөсү жана ып мүчөсү аркылуу байланышат. Биринчи, карама каршы маанидеги багынкы сүйлөмдү уюштурууда кеңири колдонулган грамматикалык каражат бул шарттуу ыңгайдын са мүчөсү болот балдар. Биздин кебибизде ушул учур көп кездешет. Мисал келтирип көрөбүз. Жуурат төгүлсө, жугу калат. Жуурат деген сөздүн маанисин билесиңер балар. Бул айран деген түшүнүктү билдирет. Мында багынкы сүйлөм жуурат төгүлсө, төгүлсө деген баяндоочко шарттуу ыңгайдын са мүчөсү жалганды. Экинчи учур. Са мүчөсү уланган баяндоочко да, дагы, деле байламталарынын тизмектеле келиши менен сүйлөм түзүлөт. Мисалы, чоң атам 90го барып калса дагы, баскан турганы тың. Кайсы мүчөлөр менен байланышкан мен астын белгилеп койдум балдар. Бул сүйлөмдүн багынкы сүйлөмүнүн баяндоочу калса дагы. Буга са мүчөсү уланып, эки сүйлөм бири-бири менен байланышты. Үчүнчү учурду карайбыз балдар. Ган формасындагы атооштук баяндоочко менен деген жандооштун тизмектелиши аркылуу сүйлөм түзүлөт. Мисалы, үйгө көп эл келгени менен эч бир жер чачылган жок. Силер байкагандай, үй чачылган жок, бирок үйгө көп киши келген эле. Демек, мааниси жактан бул сүйлөм дагы карама каршы мааниде болду. Мисалдардагы багынкы сүйлөмдүн баяндоочу келгени менен. Мында кел деген этишке ганы деген атооштуктун мүчөсү уланды балдар.
4-үнчү учурду карайбыз балдар. Бас мүчөсү уланган атооштук баяндоочко чыгыш жөнөмөсүнүн нан мүчөсү жалганат. Мисалы, андан бери канча жылдар өткөнүнө карабастан, ошол окуя күнү бүгүнкүдөй эсимде. Бул сүйлөмдүн багынкы сүйлөмүнүн баяндоочу өткөнүнө карабастан. Бул жерде кара деген буйрук этишке бас деген атооштуктун мүчөсү уланды балдар. 5-инчи учурду карайбыз балдар. Ып формасындагы чакчылдан болгон баяндоочу аркылуу карама каршы багынкы сүйлөм уюшулат. Мисалы, ашымдын колунда байлыгы болуп, кедейлерге кайрымсыз эле. Колунда байлыгы болсо дагы кедейлерге кайрымдуулук кылчу эмес деген карама каршы маанидеги сүйлөм болду. Бул жерде бол деген этишке чакчылдын ып мүчөсү уланып, багынкы сүйлөмдүн баяндоочу болду дагы баш сүйлөмгө карама каршы мааниде келди. 6-нчы учурду карап көрөлү балдар. Сын формасындагы этиштик баяндоочу аркылуу уюшулат. Мисалы, душман канчалык күчтүү болбосун, адилеттик жеңиш биз жакта. Бул сүйлөмдө сын мүчөсү улануу менен эки жөнөкөй сүйлөм байланышып, баш сүйлөмгө карама каршы мааниде айтылды. 7-нчи учурду карайбыз балдар. Өткөн жак формасындагы этиштик баяндоочко эле жардамчы этишинин тизмектелиши менен түзүлөт. Мисал келтирип көрөбүз. Душмандар каары менен бизге каршы келди эле, ойлогондору ордунан чыкпай калды. Бул сүйлөмдө эле деген жардамчы этиш менен эки жөнөкөй сүйлөм байланышып, баш сүйлөмгө карама каршы маанидеги сүйлөм түзүлдү балдар. Балдар, биз жанатан бери карама каршы багынкы сүйлөмдөр тууралуу кеп кылып жатабыз. Баш жана багынкы сүйлөм бири-бирине маанилик жактан карама каршы келген учурда, булар карама каршы багынкы сүйлөм болуп эсептелет. Булардын байланышуу жолдоруна ар бирине мисалдарды келтирип өттүк. Алдыда ошол байланышуу жолдору менен дагы сүйлөмдөрдү түзүп көрөбүз. Балдар, биз жогоруда айтып өткөндөй, ушул каражаттарды катыштырып сүйлөм түзүп көрөбүз. Ганы мүчөсүнө менен деген жандооштун кошулушу аркылуу сүйлөмдөрдүн байланышканына мисал келтиребиз. Кыш кирип келгени менен сууктун илеби сезилбейт. Бул жерде баш сүйлөм сууктун илеби сезилбейт. Кышында негизи суук болуш керек, бирок кыш болсо дагы сыртта аба ырайынын жылы болуп турганын баяндап жаткан сүйлөм болот. Демек, бул жерде эки сүйлөм бири-бирине карама каршы мааниде айтылды десек болот. Кийинки учурду карайбыз балдар. Бас нан мүчөлөрү аркылуу уюшулган сүйлөмдү карайбыз. Ата-энесинин айтканына көнбөстөн Адыл шаарга кетип калды. Бул жерде дагы эки сүйлөм мааниси жагынан карама каршы келгенин байкадык. 3-нчү сүйлөм. Са мүчөсүнө да, дагы, деле кызмат сөздөрү кошулуп, сүйлөмдөр бири-бири менен байланышкан учурга мисал келтиребиз. Ашым калса да, ишим калбасын. Мүнөзү чатак болсо дагы, чоңунем адилеттүү адам эле. Көрдүңөр балдар? Бул сүйлөмдөрдө дагы мааниси жактан карама каршы келген, ойду камтыган сөз тизмектерин көрдүк балдар. Эми балдар, алдыда биз сүрөт менен иштейбиз. Балдар, силер экрандан кыш мезгилинин көрүнүшүн көрүп турасыңар. Төртөө тең кыш мезгилинен кабар берген сүрөттөр. Биринчи сүрөткө карата сүйлөм түзүп көрөлү. Кыш келгенде айлана аппак болуп калды. Бул сүйлөмдөгү аппак болуп калды деген баш сүйлөмдүн багынкы сүйлөм кайсы кырдаалын билдирип жатат балдар? Ойлонуп көрөбүз.
туура таптыңар деп ойлойм. Кыш келгенде деп мезгилин билдирип жатат. Экинчи сүйлөмдү карап көрөлү. Көчкү жүрсө, адамдарга коркунуч туулат. Бул жердеги баш сүйлөм адамдарга коркунуч туулат. Шартын билдирип жатат. Кайсы шартта адамдарга коркунуч болот? Көчкү жүргөн убакта. Демек, бул шарттуу багынкы сүйлөм. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. Сыртта кыш, балдар ойноп жүрүшөт. Бул кандай сүйлөм, балдар? Туура таптыңар деп ишенем. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөм болду. Төртүнчү сүйлөмдү карайбыз. Кыш мезгили болсо да, суулар тоңбойт. Бул баш сүйлөм. Мында баш сүйлөмдүн кайсы кырдаалын билдирип жатат, балдар? Багынкы сүйлөм. Туура, баш сүйлөмдүн маанисине карама-каршы келип жатат. Кышында суулар тоңуш керек эле, бирок биз сүрөттө көрүп тургандай, суулар тоңгон жок. Демек, бул карама-каршы багынкы сүйлөм болду. Эми бул 4 сүрөттүн кайсынысы бизге ашыкча болуп турат? Ойлонуп көрөбүз дагы, ошол сүрөттү алып коюшубуз керек. Туура, 3-үнчү сүрөт ашыкча болду, себеби бул жерде тең байланыштагы татаал сүйлөм болчу. Калган 3 сүрөт ага карата түзүлгөн сүйлөмдөр багынкы байланыштын түрлөрү боюнча түзүлдү. Биз алдыда сүрөттөр аркылуу сүйлөм түзүп көрөлү. Силер экрандан көрүп турган кумурска. Бул кумурска өзү кичинекей болсо дагы өтө эмгекчил болорун билесиңер. Демек, ушул сүрөткө карата, же болбосо кумурсканын кыймыл аракетине карата карама-каршы багынкы сүйлөм кылып сүйлөм түзөбүз, балдар. Ким кандай сүйлөм түздү болду экен, балдар? Эми биз түзгөн сүйлөмүбүздү чогуу окуп көрөлү. Кумурска өзү кичине болсо да, эмгеги күчтүү. Көрдүңөр, балдар? Мында дагы эки жөнөкөй сүйлөм маанилик жактан карама-каршы келгенин көрдүк. Эми бул сүрөттөн, балдар, силерге тааныш пил жандыгын көрүп турасыңар. Ошондой эле кичинекей жандык чычканды көрүп атабыз. Ушул эки жандык боюнча карама-каршы маанидеги багынкы сүйлөм түзүп көрөлүчү. Түздүк болуш керек, балдар. Пил канчалык чоң болгону менен кичинекей чычкандан коркот. Муну баарыңар билесиңер. Демек, бул жерде дагы карама-каршы багынкы сүйлөмдүн түзүлгөнүн көрдүк, балдар. Кийинки сүрөттү карайбыз. Бул сүрөт дагы силерге тааныш. Демек, ушул сүрөт боюнча карама-каршы маанидеги сүйлөмдөрдү түзүп көрөбүз. Түздүкпү? Демек, экрандагы сүйлөмгө көңүл бөлөбүз. Эшектин эти арам болсо да, эмгеги адал. Чынында биз үй жаныбар катары эшекти үйдө багабыз, бирок эшектин этин кыргыздар жебейт. Бирок анын эмгегин биз пайдаланабыз. Демек, бул жерде дагы
карама-каршы маанидеги сүйлөмдөр келгенин байкадык. Азаматсыңар, силер сүрөт боюнча сүйлөм түзгөнгө аракет кылдыңар. Ушул сыяктуу башка дагы сүйлөмдөрдү түзүп машыксаңар болот. Балдар, биз карама-каршы баганкы сүйлөмдөр тууралуу бүгүн кеп кылып жатабыз. Буга чейин мисалдарды келтирдик, сүрөт боюнча сүйлөмдөрдү түздүк, алардын байланышуу каражаттарын да билдик. Демек алдыда ушул тема боюнча тест аркылуу суроолорго жооп берип көрөлүчү. Силер бул суроолордун жообун тапканга аракет кылып, жазуу түрүндө жооп берип отурсаңар болот. Биринчи суроону карайбыз балдар. Карама-каршы баганыңкы сүйлөм. Мен үйгө келсем, үй караңгы экен. Кечке үй жыйнадым эле, бөбөгүм келип чачып салды. Арманымды сен укпасаң, эч ким укпайт. Үч сүйлөмдү мааниси жактан жакшылап түшүнүп карайбыз балдар. Карама-каршы баганыңкы сүйлөм кайсы вариантында кездешти? Ойлонуп белгилейбиз. Таптыңар балдар? Туура варианты экинчи бөлүктөгү сүйлөм. Бул кечке үй жыйнадым эле, бөбөгүм келип чачып салды. Карама-каршы баганыңкы сүйлөм болду. Кийинки суроону карап көрөлү балдар. Карама-каршы баганыңкы сүйлөм татаал сүйлөмгө карама-каршы айтылат. Карама-каршы баганыңкы сүйлөм оң маанидеги сүйлөмгө карама-каршы айтылат. Карама-каршы баганыңкы сүйлөм баш сүйлөмдө айтылган ойго карама-каршы айтылат. Демек үчөөнүн кайсынысы биздин сүйлөмдү толуктаганга туура келет балдар? Таптыкпы балдар? Албетте, карама-каршы баганыңкы сүйлөм баш сүйлөмдө айтылган ойго карама-каршы айтылат деген сүйлөмүбүз туура болот. Силер тесттик суроолорго дагы жооп бергенге аракет кылдыңар. Азаматсыңар. Алдыда мен силерге үйдөн өз алдынча иштегенге тапшырма берейин. Арзымат жаш көрүнгөнү менен деген багынкы сүйлөм жазылды. Көпчектин ордуна ылайык келген баш сүйлөмдү жазабыз. Экинчи сүйлөмүбүз. Бүркүттүн көзү курч болсо да, көпчектин ордуна бул жерге дагы ылайыктуу баш сүйлөмдү жазышыбыз керек. Окуу жаңы эле башталганына карабастан, мында дагы ылайык келген баш сүйлөмдү табабыз. Атам жумуштан келсе, бул жерге дагы маанилеш баш сүйлөмдү жазышыбыз керек. Акыркы сүйлөмүбүз тоого муз тепкени бараттык эле деп биз сүйлөмдү толукташыбыз керек. Биз бүгүнкү өткөн темабыз карама-каршы баганкы сүйлөм болгондуктан, бул сүйлөмдөрүбүз дагы карама-каршы баганкы сүйлөм болуп түзүлүш керек балдар. Эми сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Бүгүнкү сабакта карама-каршы баганкы сүйлөмдөр тууралуу маалымат алдыңар балдар. Баш сүйлөм менен баганкы сүйлөмдүн байланышуу жолдорун билдик. Сүрөттөр аркылуу сүйлөм түздүк. Ошондой эле тест менен иштедик балдар. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Менин сабагыма көңүл бөлгөнүңөргө ыраазычылык билдирем. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.